Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрөрмандар. Нарын телеөсүрлөрүнүн түз эфирде адаттагыдай эле эл сурасын программасы улантмакчы. Бүгүн биздин сүйлөшө турган тема алдагы кыш. Ошол кышка каратганга бул багытта биз студиябызга Чыгыш электр ачык акционердик коомунун Нарын филиалынын техникалык директору Бакыт Бекжановду жана ушул эле мекеменин электр энергия сатуу бөлүмүнүн жетектөөчү инженери Чымбаева Нарынкүл Саяковну чакырганбыз. Кыш камын жазда көр деп коет элбез. Анысыңардай Нарын жергесине, Теңиртау жергесине 1-2 айдан кийин кыштын түшүп калары ажайып эмес. Ошондон ушул кыш мезгилине даярдык кандай болду экен? Өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, биздин Нарын жергесинде кыш күндөрү негизги басым ушул электр кубаты болуп атышат. Ошондон ушул Чыгыш электр ачык акционердик коомунун Нарын филиалынын кышка камылгасы сөзсүз түрдө биздин көңүл бурууубуздагы маселе. Эмесе Бакыт Бекжанович, кеп сизден баштасак, ушул алдыдагы күзгү кышкы мезгилде даярдыктар кандай болот сиздердин ишканада? Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Туура белгилеп кеттиңиз. Баягы кыштын камын жазда көр дейт. Ошондой эле биз дагы бүгүнкү күндө өзүбүздүн пландык иштерибизди толук камдуу пландын негизинде аткарып атабыз. Өздөрү белгилүү болгондой, Нарын областында 5 район жана Нарын шаары, ошондой эле Жалал Абад облусунун Тоғыз Тороо районунда бизге тиешелүү. Ошол эрестерде бүгүнкү күндө кышка даярдыктар өз нугу менен кетип жатат. Цифраларга токтоло кетсек, оңдоо жана техникалык тейлөө иштери боюнча бүгүнкү күндө биздин жалпы планга 17 миллион 833 миң сом каралган. Аны биз 20 миллион 813 миңге аткарып, бул 116,7% түздү. Бул техникалык тейлөө боюнча. Ремонт иштери боюнча бизге 17 миллион 528 миң сом планга бекитилип берилген. Бүгүнкү күндө бизге 16 миллион 853 миңге аткарып, бул 98,4% түзөт. Жана ошондой эле андан тышкары капиталдык курулуш жана кайра куруу, то есть реконструкция кылуу иштери да жүрүп жатат. Алар болсо бүгүнкү күндө 41%га аткарылды. Мунун себебин айта кетейин. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр билгендей, республикабызда кымбатчылык болуп атат. Ошол себептен жанагы биздин жыл башында бекитилген баалар боюнча ойнотулган тендерлер бүгүнкү күндө баягы баанын кымбаттап кетишине байланыштуу өз убагында өткөзүлбөй. То есть өткөрүлгөн менен тиги катышкандар көбүнчөсү отказ берип, кайра жарыялаганга муктаж болуп, баалардын көтөрүлүшүнө байланыштуу болуп, көп жана участниктердин баары баягы баш тартышып, биз көрсөткөн баалардан баш тартышып, анан ошол себептен биз кайталоо иретинде жарыялаганга муктаж болдук. Ошол себептен бүгүнкү күндө биздин материалдар кичине кечигип атат. Именно капиталдык курулуш жана кайра куруу иштерине. Ремонт менен техникалык тейлөө жумуштарына болсо материалдар бүгүнкү күндө толук камдуу жетиштүү. Анан материалдар боюнча айта кетсем, бүгүнкү күндө биздики темир бетондук зым тирештер план боюнча 7 айга 744 штук пландалган. Бүгүнкү күндө 450сү келип түштү. Алюминий проводторубуз 21 тонна пландалган. Анын ичинен бүгүнкү күндө бизге 5,5 тоннасы келип түштү. Дагы 10 тоннасы азыр жолдо келатат уже. Ошондой эле трансформатор ар кандай кубаттуулукта бүгүнкү күндө 25 данасы келип түштү. Жана шкаф ГКТП деп коебуз. 100 киловольттон 630 киловольтко чейин бүгүнкү күндө 18 келип түштү. Мындан тышкары кабелдер келип атат. Ар кандай сечение боюнча
и жанагы ремонтко тиешелүү автомат, рубильник жана өчүргүчтөр, выключатель деп коебуз, ошолордун баары келип түштү. Азыр бул сиздин сөзүңүзгө караганда жанагы кээ бир материалдардан да артта чыгып калган экен, мисалы үчүн жана талап кылынып аткан алюминий деп атасыз, ушул баягы жетишсиз экен. Ушул жагдай кышкы камылга кышта мындай кедергисин тийгизип коюшу мүмкүнбү? Мен жаңы эле айтып кетпедим, белгилеп кеттим. Биздин ремонттук жана техникалык тейлөө иштерибиз толук кандуу жүрүп атат. То есть бул баягы ОЗП деген сөз осенне-зимний период жана кышка даярдык. Биздики ошол ремонт менен жана техникалык тейлөө иштерине бекитилген. Алар бүгүнкү күндө биздики 100% аткарылып атат. Ошол себептен бул таасирин тийгизбейт. Көбүнчө жана кечигип аткан материалдар бул капиталдык курулуш жана кайра куруу иштерине багытталган. Урматтуу телеөрмандар, да бир нерсени белгилеп тактап айта кетчү нерсе кошумча ретинде. Бүгүнкү күндө ушул энергетика тармагында ишканалар бир катар кыйынчылыктарды баштан кечүүдө, муну жашырбаш керек. Айрыкча материалдык техникалык базаны чыңдоодо бир катар улуттук проблемалар бар. Мунун эң эле башкы себеби ушул жана өз ара эсептештирүүдү өз убагында жүргүзбөгөндүктөн. Кээ бирлердин баягы карыздары миңдеп, миллиондоп кетсе да төлөбөй жүргөн мекеме ишканалар бар. Мына ушуну эсептеткен киши баягы материалдык техникалык базаны чыңдоо кыйын болуп жатат. Менимче сиздердеги мекемеде дагы кечиктип аткан жагдайда ушул акча байланышы керек. Аны акча демекчи мынакей бизде азыр Нарынгул Сааковна, сиз ушул бааларды электр энергия сатуу боюнча бөлүмдө жетекчи инженер экенсиз. Баалардын өзгөрүшү боюнча азыр коомдук талкууга коюлду да. Ушул баалар мынакей бийик тоо сааттан аны сыяктууларга 77 тыйын атат 1 киловольтуна. Ошондой эле жанагы 1000 киловольттан ашкан чектөөлөр алым салынып атат да. Ушул жагда эмне айтар элеңиз? Ушул баалар боюнча. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Азыркы учурда эң эле элдеги көйгөйлүү маселенин бири болуп ушул ки электр энергиясын пайдалануудагы тарифтердин өсүшү болуп атат. Бул бүгүнкү күнгө чейин мурунку бекитилген токтомдун негизинде жай мезгилинде 700 киловаттка чейин 77 тыйындан, ал эми 700 киловаттан ашканы 216 тыйындан. Ал эми кыш мезгилинде болсо бизде Нарын жергесинде кыш мезгили 7 айга 7 ай болуп саналат, эсептелинет. Ошол 7 айда 1000 киловаттка чейинкиси 77 тыйындан, ал эми 1000 киловаттан ашканы 216 тыйындан эсептелип келген бүгүнкү күнгө чейин. Учурда ушул тариф маселеси коомдук талкууда, элдердин талкуусунда туруп атат. Өткөндөгү көп жерден айтылып атат, ушул 77 тыйындан Нарын жергесиники бийик тоолуу шарт болгондуктан бийик тоолуу шартта жашаган жарандарга деп ошо 77 тыйындан калат, ал эми чектөөлөр алынып салынат деп. Бул азыр коомдук талкууда туруп атат. Токтом качан күчүнө кирип бекитилип берилгенден кийин биз ошол тарифти пайдаланып баштайбыз. Азыркы болсо мурунку эле тариф менен эсеп жүргүзүлүп атат элге. Анын баягы алгандын бермеги бар дейт да, алгандын бермеги бар дейт. Баягы пайдаландыңбы сөзсүз түрдө ага баягы тиешелүү төлөп жүрүш керек. Мына ушул жаатта буга чейин эле маселе болгон, дагы эле маселе болсо керек. Сиздердин да ошо өз ара эсептешүү жагдайында оңолгонсуздугу же дагы эле мурда калымда турат ага? Ооба, эми бул ар бир эле баарыбызга белгилүү да, мына электр энергиясы да товар болуп саналат да. Мисалы үчүн базардан товар алсаң, сөзсүз төлөшүң керек. Магазинден продукт алсаң, сөзсүз акчасын төлөш керек. Мурунку өткөн учурларга салыштырмалуу элдин катмарында деле бир катар жакшырды, жашоо шарттары жакшырды. Ошолго байланыштуу бизде дагы дебитордук карызыбыз биртике азайды. Бирок ошондой болсо дагы бул көйгөйлүү маселе дагы эле калып атат. Ошо кээ бир жарандарыбыз бар, ошо дагы эле төлөбөгөн жарандар бар. Мекемелерибизден бар төлөбөгөндөр. Аларды учурунда укук коргоо органдарына берилип атат. Өчүртүү иштери жүргүзүлүп атат. Ушул дебитордук карыздар боюнча канча карызы болсо ошол боюнча өчүртүү иштери да жүргүзүлүп атат. Мынакей бүгүнкү күндө өчүртүү укук коргоо органдарына берилгенден жалпы ушул жылы 7 айда 51 иш укук коргоо органдарына берилген 2 862 000 сомго. Мунун ичинен
25'niki каралып биздин пайдага чечилип, мындан 1,98 сом өндүрүлдү. Андан сырткары ушул 7 айда жалпы электр энергиясына карыз болгон абоненттер өчүрүлдү. Бул 5181 абонент өчүрүлдү. Мунун ичинен 289 ушу мекеме ишкана коммерциялык структуралар, ал эми 4892 жеке кардар ошолокиндей карыздары үчүн өчүрүлүп, анан кайра төлөм жүргүзүлүп кошулуп атат. Урматтуу телеөрмандар, эгер сиздердин биздин студиянын бүгүнкү меймандарына сурооңуздар болсо, өзүңүздөрдүн экранда көрүп турган WhatsApp байланыш аркылуу чыгып сурооңуздарды узатсаңыздар болот. Анан Бакыт Мырза, мынакей бизде акыркы кездери айылдарда болобу, район борборлорунда болобу, шаарда болобу баягы айыл массивдери пайда болот да, кошумча айыл массивдери. Аналардагы баягы электр менен камсыздоо зарылдыгы бар да. Ушул жакта эмне айтасыз? Ушул жагдайда кандай жүрүп атат? Бул жагдай боюнча айта кетсем, бул боюнча деле биз иш алып барып атабыз. Бирок баягы белгиленүүчө кетчү нерсе бар. Бүгүнкү күндө Чыгыш электр акционердик коомунун ошонун ичинде эле Нарын филиалы өзүнчө акционердик коом болуп эсептелинет жана биздин основной максатыбыз бул жана биз иш алып бара турган нерсебиз жаңы куруу иштери эмес, биздин баягы азыркы турган тарамдарыбызды техникалык тейлөөдөн өткөрүү жана учурдагы оңдоолордон өткөрүү да, капиталдык оңдоолордон. То есть биздин өзүбүздүн уставыбызда да, положениябызда да ошондой бүт баары белгиленген. Анан бирок биз ага карабастан жанагындай жаңы конуштар бул негизи айыл өкмөттөр тарабынан жана жергиликтүү бийлик тарабынан өкмөтүбүздүн токтомунун негизинде негизи ошолордун эсебинен каржыланыш керек да. То есть бүт инженерно-коммуникационный сети деп коет, ошолордун баары ошолор тарабынан жана жаңы конуштар пайда болоордун астында бул ген план негизинде бекитилип берилиш керек. Анан ошол жергиликтүү бийлик аркылуу жергиликтүү бийликке бюджеттен акча каралыш керек, анан ошол эсебинен баягы ошол жумуштар алып барылыш керек да. Анан биз бирок баягы кээ бир бизде Нарында көп эле айыл өкмөттөр баягы дотациондуу болуп эсептелинет экен. Анан ошол себептен биз бүгүнкү күндө баягы чогуу иш алып барганга баягы багыт алып атабыз и аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Эгер жергиликтүү бийлик тарабынан мисалы материалдар менен тиешелүү материалдар жана жабдыктар менен мисалы камсыздалса, биз жумуш жагын жана строительно-монтажный работа деп коет, ошолорун биз акысыз жасап бергенге жардам берип атабыз да, көмөк көрсөтүп атабыз. Анан ушул менен катар эле жана акылдуу эсептегичтерди дагы орнотуп алышат эле. Ушу акылдуу эсептегичтер бар. Ушул жаатта иштер улантылабы же мындай токтоп калдыбы? Акылдуу эсептегичтер боюнча айта кетсем, бүгүнкү күндө бизде план боюнча акылдуу эсептегичтер Нарын жергесинде 188 штук орнотулган. Анан бул боюнча бирок биздин Улуттук энергия холдинг тарабынан тапшырмалар бар. Анан биздин өзүбүздүн генеральный дирекция Восток электроника бул боюнча дагы планга быйыл бекитилген. Жана ошондой эле биздики жана Европейский банк развития и реконструкции деген банк бар эмеспи? Ошо ЭБР аркылуу биз проекттин негизинде быйылкы жылга пландалып атат 48 000 счетчик сатып алганга. Ошо акылдуу эсептегичтер жок. Бул көл Нарын боюнча. Ошонун ичинен Нарын облусуна биз баягы проектиге пока быйылкы жылга Нарын шаарын киргизгенбиз. Ошол Нарын шаарына толук абоненттерди жапканга где-то 10 000ден ашыгыраак эсептегичтер талап кылынат экен. Бизге ошо Восток электро тарабынан Кудай буйрса ошол тендер ийгиликтүү өтүп калса 11 000ге жакын акылдуу эсептегичтер бөлүнүп берилет. Ошолор бөлүнүп берилсе анан буюрса алмаштырып баштайбыз. Анан быйыл жыл кургакчыл болду, мына башка сезбесе дагы баардыктар абдан сезип атабыз да мынакей. Ушу бүтүндөй борбордогу ажаны ушу
камсыздаган электр энергиясын алып нарын дайрасы деңгээли, суунун деңгээли мурда жылдар соң кыйла эле аз да. Анан колдоо маалыматтарды алсак, мына бүгүнкү күндө ушул Токтогул суу сакташында суунун көлөмү болгону 11 миллиард кубометр тыгына түшөт экен. Бул албетте өткөн жылга салыштырмалуу бир 2-3 миллиардга аздык кылат да. Ушундай жагдайда көпчүлүктүн суроосу туулат, кышкысын өчүрүүлөр болбойбу деген. Эмне айтабыз? Биз билгенден нарында кышкысын өчүрүүлөр болуп элек, авариялы кырдаал болуп калат. Ада анын башка учурларда муну өчкөнү көрдүк. Бирок баары бир суунун деңгээли аз, кургактуу болду, баары бир кооптондуруп алмаса. Кышкысын өчүрүүлөр болбойбу? Кандай болуп калышы мүмкүн? Бул боюнча айта кетсем, туура белгилеп кеттиңиз. Ошо быйылкы жылы баягы кургакчылык болуп атат. Анан баягы өзүнүн могу маловодье деген баягы циклдар бар да. Ошол 10-12 жылда бир келип турат экен. Ошо биз как раз ошол жылга туш келип турбуз. Баягы суунун агымы аз болуп атат да. Былтыркыга салыштырмалуу ошо сиз айткандай, мен тагыраак айтып коеюн, бүгүнкү күндө Токтогул КЭС 12 миллиардга чукулдап калды. Бирок былтыркыга салыштырмалуу 2-2,5 миллиардга азыраак болуп атат да. Анан буну баягы компенсациялоо максатында өзүңүздөр билгендей биздин өлкө башчыбыз жана ошондой эле жанында биздин министрибиз баягы Казакстан, Өзбекстан, жакын арада эле Түркмөнстанга чейин барып келишти. Бул боюнча баягы электр энергияны ошол жактан жетишпеген электр энергияны ошол жактан быйылкыга экспорттоо боюнча, импорттоо боюнча. Андан тышкары бизде жана өзүңүздөр билгендей Бишкек жылуулук электр борбору бар. Ошонун дагы бүгүн быйылкы күндө баягы толук кубаттуулугу менен иштеткенге аракет кылып жатышат. И ошол боюнча да пландар жүргөн. Уже көмүрдү баягы жылдагыдан менимче 500 000 же 700 000 тоннага чейин көбүрөөк баягы уже пландаштырып, ошол жанагы жетишпеген электр энергияны дагы ошол жак менен дагы эме кылган атат да. Ордун толтурган жатышат. Кыскасы анан эми жанагы верный отключение деп атпайсызбы? Ошол нерсени баягы биз да ниет кылып жатабыз. Андай нерсеге барбайбыз деген. Анын бир причиналары ошол менен айтып белгилеп кетпедимби? Башка коңшу мамлекеттерден дефицит электр энергияны ошол менен баягы жапкан жатат. И андан тышкары жанагы Бишкек ТЭЦти толук кубаттуулукка иштеткен жатышат да. Урматтуу көрөрмандар, мен ушул Бакыт мырзанын сөзүнө уланды кошумча катар айта кетчү жагдай мынакей. Жакында эле өзүңүздөргө жакшы белгилүү мамлекет башчысы Садыр Жапаров Түркмөнстанга расмий иш сапар менен барып келди. Мына ушул иш сапардын жүрүшүндө ушул эки өлкө, Түркмөнстан менен Кыргызстан, ушул Түркмөнстан Кыргызстанга электр энергиясын экспорттоо боюнча макулдашка жетишилди. Бул да болсо биздин кыйшыктыкка түшүктөрдү кыйла жеңилдетет. Ошондой эле жаратылыш газын берүү боюнча дагы сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Учурда эгерде бул дагы баягы оң жолдон чечиле турган болуп калса, кышкысын баягы бир катарда мындай колдоо болот коңшу өлкө тарабынан. Анан эң башкысы ушул бизге Түркмөнстан бизге бере турган ушул кубаттуулуктар негизинен баасы баягы өтө кымбат эмес. Биздин Кыргызстандын бюджети көтөрө турган баалар мындагы белгилеп кетүү керек. Анан бизге азыр WhatsApp'тан суроолор келип атат. Нарын берген экен. Эгерде кубаттуулук үчүн акчаны төлөбөй жүрө бергендерге дагы кандай чаралар каралышы мүмкүн дейт. Эмне чаралар каралат? Акча төлөбөй жана пайдаланган электр энергиясына акча төлөбөй жүргөндөргө кандай чара колдонулат дейт. Дебиттор бул жерде ошо. Бул жерде баягы жеке мүнөздөгү суроо деп баягы эл мүнөздөгү суроо экен мында. Кубаттуулук үчүн дептир. Бул кубаттуулук үчүн эмес, ошо пайдаланган электр энергиясынын карызы үчүн болуш керек да. Карызы үчүн болуш керек. Ошо электр энергиясынын карызы үчүн акча төлөгөндөрдү ошо электр энергиясын ажыратылат. Эң биринчи ошо билдирүү берилип, андан кийин электр энергиясынан ажыратылат. Анан ага да болбой эле кээ бир абоненттерибиз бар да, дагы эле төлөгөндөргө ошо укук коргоо органдарына берилет. Баягы такыр эле болбой айта кетпейт. Анан ошол жерде ишканалар бар да. Мисалы үчүн ошол эле суу чарба башкалттар дайыма өз каранып кетет. Алар менен эсептешип гана жүрөт. Аларды өчүрүп салуу да болбойт да. Алар өссө суулар чыгып бул жааты кандай болот? Бул жаатында мында бүгүнкү күндө азыр
ушу электр энергиясын пайдаланган абоненттерибиздин жалпы карызы 119 миллион 119,9 миллион карызда. Мунун ичинен жеке кардарлардын карызы 37,5 миллион. Ал эми жергиликтүү бюджеттен каржыланган мекемелердин карызы 4 миллион бүгүнкү күндө. Анан республикалык бюджеттен каржыланган мекемелердин карызы 14 миллион 9 азыр 900 миң болуп саналат. Жана азыркы суу чарба башкармалыгы ушул эки республикалык бюджеттен каржыланат. Алардын карызы бүгүнкү күндө 9,8 миллион болуп саналат. Эми булардыкы учурда айдан айга калтырбай эле карыздарын төлөп келип атышат. Себеби бюджетте болгондуктан акча каражаты каралып, анан кийин ошо айдан айга калтырылбай, ушу бюджетке айдын аягында 25-нен кийин акча каражаты каралат. Анан ошондо неметкенде төлөп берилип атат учурда. Дагы WhatsApp'та мындай суроо чыгып атат, Бакыт мырза, бул сизге тиешелүү окшойт. Биз билгенден электр энергиясына керектүү запастык бөлүктөр Кыргызстандан чыкпайт. Силер кайсы өлкөлөрдөн алып келип атасыңар дейт. Бизде чын эле чыкпайт болсо, силерге тиешелүү запастык бөлүктөр. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда баягы бизге тиешелүү чоң жабдыктар чыкпайт. Өкүнүчтүүсү, бирок мисалы айта кетсек, жанагы трансформаторлор бизге Казакстандан алынып келип атат. Кентауский трансформаторный завод деген бар. Бул Восток Электрон тендерине катышып, ошол жакта конкурстук негизде уткан. Ошол Казакстандан биз трансформаторлорду алып келип атабыз. Кабель проводдору боюнча айта кетсем, булар российский заводдордон келип атат. Россиянын заводдорунан. Автоматтар жана өчүргүчтөр, булар Кытай мамлекеттен келип атат. Өзүбүздөн болсо, бүгүнкү күндө жана темир бетон опоралар SV110, SV95 маркаларындагы темир бетон опораларды бүгүн биз бул жактан эле алып атабыз. Караколдон, ошо тоже тендердин негизинде уткан компания ошолор алып келип берип атат бүгүнкү күндө. Жана ошондой эле жана шкафтарды айта кетпедим, ар кандай кубаттуулукта 100 квадан 1000 квага чейинки тоже бүгүнкү күндө бишкектик компания уткан. БТЗ деген, по-моему, бишкекский трансформаторный завод. Вот ошолордон алып атабыз. Бүгүнкү күндө баягы жылдан жылга салыштырмалуу Кыргызстандын компаниялары деле баягы өнүгүп өсүп, анча-мынча болсо дагы катышып атышат да. Ушул жерде дагы бир суроо туулат да. Мынакей 2 жылдан бери жеке эле биздин өлкөбүз бүтүндөй эле ушул пандемиянын азан чегип атабыз да. Анан мунун кесепетинен кээ бирде чек араны жабууга туура келип калып атат. Анан мына ушул жагдайлар силерге келип аткан запас пулттардын баасынын көтөрүлүшүнө шарттап атса керек. Деги ушул чет өлкөдөн алып келүү кандай болот? Эми албетте бул баягы республика деңгээлде чечүү нерсе, бирок ошондун дагы таасирин сиз сезип атасыздар да. Таасири боюнча айта кетсем, бүгүнкү күндө жанагы биздин комшу мамлекеттерде, мисалы Өзбекстандан болобу, Казакстандан болобу, жана ошондой эле Россия мамлекетинен келип аткан жабдыктар, жана материалдар баягы бүгүнкү күндө тоскоолсуз эле келип жатат алар. Вот сиз айткандай, жана пандемиянын негизинде ушул Кытай мамлекети тарабынан жана биздин договорлор негизинде алынып аткан материалдар, ошолор бүгүнкү күндө баягы чек аранын жабыгына байланыштуу ошолор кармалып атат да, кечигип атат. Бизге дагы WhatsApp'тан суроо келген экен. Кичи ГЭСтерди курсак, кичи ГЭСтерге мамилеңиздер кандай? Курулса кандай болот эле дейт. Кичи ГЭСтер боюнча. Кичи ГЭСтер боюнча айта кетсем, жөлөк болмокпу дейт. Вообще эле ГЭСтер боюнча айта кетсек, бүгүнкү күндө Кыргызстанда электр энергияны өндүрүү, то есть генерация жагы ошо бүгүнкү күндө баягы бүгүнкү талапка тийиштүү түрдө жооп бере албай атат. Себеп дегенде бүгүнкү күндө
электр энергия жылына мисалы 14,5-15 миллиард киловатт саат өндүрүлсө, ошол эле электр энергия бүгүнкү күндө кайра эле сарпталып кетип атат да. То есть жакынкы 5 жыл деп коебузбу же 10 жыл деп коебузбу, биз уже дефицит мощностьтуну мындай аябай эле кескиндүү түрдө сезип баштайбыз да. Ошол себептен туура суроо экен, бүгүнкү күндө кичи ГЭСтерди баягы биздин электр энергияга болгон сууларыбыздын потенциалы өтө эле чоң. Бүгүнкү күндө биз болгону 10 гана процентин пайдаланабыз ошол потенциалдын. Анан ГЭСтерди куруш керек. Ал жакка мен толук кандуу кошулам. Анан андан тышкары эле бизде жакында эле биздин министр энергетики көп жерлерди кыдырып кетти. Ошонун ичинен эле Талас областында кыдырганда да жакында эле айтып атат, мына Киров суу сактагычын билесиздер өзүңүздөр. Ошол жака дагы Кудай буйрса келечекте чоң бир ГЭС салалы деген ошондой пландар жасалып атат. Инвесторлорду издеп атышат ошолго. Андан тышкары дагы көптөгөн мини ГЭСтерди салалы деп атат. Ошол эле Көл, Жалал Абад, Нарын областында дагы мына Куланак жака тоже бир инвестор кызыктарып атыптыр. Кубаттуулугу бир 100 мегаваттка чейинки кичи ГЭС салабыз деген. Эми ошолордун баары ишке ашса, баягы жылдан жылга электр энергияны өндүрүү көбөйсө, менимче мындай дефицит болбойт. И Кыргызстан уже баягы өзүнүн сарптаган электр энергиядан тышкары еще экспортко да чыга баштайбыз да. Эгер дүйнөлүк пластикага таяна турган болсок, ушул кубаттуулукту алуунун бир кача жолдору бар да. Ошол эле шамал, ошол эле күндүн нуру. Мына ушул жагдайларда бизге да киргизүүгө мезгил жетти окшойт да. Ушул мен сизге адис катары суроо берип атам да. Ушул жаатта эмне айтасыз? Булагы силерге баягы бир эле жеңилдиктер бермек го дейм. Эгер ушул шамалды пайдалансак, күн нурун пайдалансак. Туура айтасыз, баягы электр энергетика тармагында жана возобновляемый источник электр энергии деген бар, ВИЭ деп коет. Андан тышкары жана сиз айткандай ошо шамал, жанагы күндүн нуру, солнечный электростанцияларды бүгүнкү күндө көптөгөн баягы мамлекеттерде уже бул практика ишинде дагы уже жасалып жүрөт. Жана ошондой эле бизде дагы уже акыркы 5 жылда бул да практикада баягы өзүнүн ишин көрсөтүп атат. Жакында эле биздин бул Улуттук энергия холдинг тарабынан, жетекчилик тарабынан бизге маалымат катары айтышты, что вот Токмок шаарынын жанында 200 гектар жер бөлүндү деп атат. 200 гектар жер бөлүнүп, ошол жака жана германиялык инвесторлор бүгүнкү күндө кубаттуулугу 150 мегаватт болгон ошондой солнечный электростанция курабыз деген ниеттер бар экен да. Ошого получается биздикилер баягы жерин толук чечип беришиптир. Эми калган маселелери баягы проекттин негизинде иш алып барат болуш керек. Мындай жагдайда сөздөрдө өзүнүн бир началарын берет болуш керек сөздөрдө. Бизге WhatsAppка да суроолор келип атат. Жергет айылкен, Жергет айылы болсо бул биздин Нарын районунда болсо керек. Биздин айылда 50 абонент бар. Бир трансформатордо отурат. Күч келип жатат, кандай чара көрөсүңөр дейт. Жергет айылындагылар бир трансформатордо 50 абонент отурабыз дейт. Бул трансформатор үчүн оорду кылабы? Ал жакты жок, эми кубаттуулугун көрүш керек да негизи трансформатордунчу. Трансформатордун кубаттуулугу ар кандай да 25 киловольт амперден 10 киловольт жакта 2,5 миңге чейин бар да баягы кубаттуулугу. Анан 50 абонентке негизи бир орточо эсеп менен 250-400 квалык трансформатор керек, талап кылынат. Ал жакты бизге жана точно адресин же эмесин берип койсоңуздар 160 ква деп келди да. Тактап көрөлү. 160 ква дейт. Абоненттин телефону бар бекен? Ооба, абонент жазып алсаңыз болот. 551 0551 812 703 экен. Ошол трансформатор кошумчалап жиберип атат мынакей. 160 ква дейт. Ушуну бир эске алып койсоңуздар дейм. Дагы бир көрөрман сурап атат. Жана сиз айттыңыз, азыркы баалар мурунку эле тариф менен эсептелип атат деп айттыңыз. Эми жаңы тарифтерге кирсе, кандайча эсептөө жүргүзүлөт дейт.
катылып жүрүлөт же мындай жана бул жерде жанагы менимче бизге тоолууларга жергиликтерди айтып атат окшойт да. Ушундай түшүндүрүп кетсеңиз да. Бийик тоолуу жердеги жашагандарга айтып атат го. Эми ал жаңы тарифти качан бекитилип, токтом бекитилип, күчүнө киргенден баштап анан бекитилген тарифтин негизинде эсеп жүргүзүлөт. Азыркы талкуудагы айтылган боюнча ошо бийик тоолуу жер киргизүү үчүн 77 тыйындан деп айтылып атат. Эми токтом менен бекитилип келип бизге келгенден баштап ошол 77 тыйындан эсеп жүргүзүлөт. Кандай бекитилсе биз ошондой эсептейбиз. Нарын шаарынан да бир көрөрмөн сурап атат. Мен городок аймагында жашайм. Өткөн жылы трансформатор иштен чыга берип, жазга жуук алмаштырды окшойт, ошондон бери иштебейт, жакшы иштеп атат. Кышында ал кайра кайталанбайбы дейт. Городок аймагынан сурап атат да. Бул боюнча айта кетсем, эми биздики жанагы жыл башында айтып атпаймынбы, бизге план бекитилип берилет. Ошонун негизинде бизге жана кошумча трансформаторлор тоже орнотуу боюнча планда каралган. Бүгүнкү күндө план боюнча Нарын областында 17 кошумча трансформатор быйылкы жылга пландаганбыз. Ошонун ичинен 7-өсү бүгүнкү күндө коюлду. Ошонун ичинен эле Нарын шаар боюнча бир трансформатор, кошумча трансформатор орнотулду. Анан эми былтыр проблема жаратса, значит ал баягы эскилиги жеткен трансформатор болсо керек. Бүгүнкү күндө жазга жок алмаштырылды, кышында жазга жок, значит кубаттуулугу көбөйтүлүп, андан тышкары жаңы трансформатор орнотулганга байланыштуу эми үзгүлтүксүз электр энергия менен камсыз кылабыз деген ниетибиз бар. Дагы бир суроо WhatsApp пайдалануучумуздан: быйылкы кышта 3 фазалуу электр от казанын пайдалангандардын электр энергиясы ажыратылат деген сөздөр чыгып атат. Ошонун канчалык чындыгы бар? Бакиевдин убагында ушундай болгон эле дейт. Жана 3 фазалуу электр от казандардын электр энергияны ажыратылат деген сөз чыгып атат дейт. Канча деңгээлде чындыгы бар? Эми бул боюнча айта кетсем, бизге официалдуу түрдө жетекчилик тарабынан жана өкмөт тарабынан эч кандай токтом же бир какой-то бир распоряжение эч кандай түшкөн жок. Бул боюнча маселе болбойт деп эле ойлойм. Урматтуу көрөрман, өзүңүз кандай бул баягы имиш-имиштерден чыккан нерсе, ошондон эч мындай коркпой пайдалана берсеңиз болот. Бирок сөзсүз түрдө төлөмүн өз убагында жүргүзүү бул башкы шарт. Бул биздеги эгерде мындай карай турган болсок, ушул сиздердеги жанагы кызмат көрсөтүү туурасында айткым келет да. Ушул кызмат акча төлөө формасы. Мисалы үчүн жанагы көрсөтте бар, анан базарда бар да. Ушуну бир мындай санариптештирүүгө салып, мындай бир жеринде эле которуп койгондой. Деги эле санариптештирүү жаатында кызмат көрсөтүүнү айтканда жүрүп атабызбы? Кандай бир жеңилдиктер бар? Ушул видеоторго дагы акча которуп койгонго эмне айтасыз? Бул боюнча азыркы учурда бул бардыгы жөнөкөйлөштүрүлгөн, үйдө отуруп деле которсо болот. Азыркы учурда мынакей Кудайга шүгүр, телефон деген бар. Телефондо эл-сом аркылуу да же болбосо башка терминалдарга деле ошо неме бет эсепти жазып туруп, лицевой счетун жазып туруп, анан канча акча экенин которуп неме кылса болот. Бул боюнча былтырдан бери ишке ашып, үйүндө отуруп деле которуп атышат. Почта аркылуу жүргүзүлүп атат. Бизде көрсөтте терминалдар, бардык банктарда азыр терминалдар бар. Ошо терминалдар аркылуу жүргүзүлүп атат. Эл-сом аркылуу, Квикпей, Теремпей, азыр көп түрлөрү бар, акча төлөөнүн жолдору көп. Анан дагы бир суроо келип түштү. 3 фаза кошконго канча сом болот уруксат алганга дейт. Жүрүп атабы, кошула берсе болобу? Ушул уруксат алганга канча сом келет? Айта кетсем, баягы биздики 3 фаза абоненттерге техникалык шарт берүү бул баягы пром абонент жана бытовой абонент деп бөлүнөт. Бүгүнкү күндө бытовой абоненттерге суунун аздыгына байланыштуу 1 апрелге чейин убактылуу токтотулган. Именно 3 фаза боюнча. Анан берки пром абонент дегендерибиз бул баягы магазин же соц объекттер, баягы мамлекеттин кызыкчылыгында болгон нерселер болсо, биз техникалык шарттарды берип атабыз. Жана баалар боюнча айта кетсем, ал bizde прейскурант цен бар. Прейскурант цен бизге
антимонополиялык комитет тарабынан жана биздин өзүбүздүн жана Госагентство по регулированию топливно-энергетических комплексин Гартек деп коет, ошонун тарабынан бекитилип берилет. Ошолордун негизинде иш алып барабыз. Анан бүгүнкү рынок экономикасынын катаал шарттарында кайсы тармакка барып сөзсүздө үнөм жана үнөм деген маселе баш коюлуп атпайбы. Анан бул жерде дагы 3 фазада үнөм деген маселе мындай өзү калкып чыгып атат да. Баардык эле кабылчыларга биз 3 фазадан бере берсек, бул баягы күч келтирбейби сиздердин ошо сиздер чыккан тармакка, ошол эле трансформаторго же эч кандай да коркунуч жокпу? Ушул жакта эмне айтасыңыз? Бул боюнча жана башында эле токтолуп кетпедимби? Бүгүнкү күндө бизде Кыргыз Республикасында баягы электр энергияны өндүрүү генерация тармагы айтпадымбы, өндүрүлгөн электр энергия бүгүнкү күндө кайра эле кардарлар тарабынан сарпталган электр энергиянын көлөмү бүгүнкү күндө теңелип калды. То есть бүгүнкү күндө дефицит мощности бар. Ошол себептен эми 3 фазаны баягы ала берет десе эле жокшо айттым да мен да баягы ойлогондой эмете бербей, кичине сиз айткандай баягы үнөмдүү жагында караш керек да. Андан тышкары бул баягы жана айтып кетпедикпи, электр энергия деле бүгүнкү күндө товар болуп эсептелинет да. Анан товарды деле баягы сарамжалдуу колдонуш керек да. Бизге дагы бөлүнгөн убакыт өзүнүн соңуна чыгып калды. Анан биздин программанын өзүнүн бир жакшы салты бар. Ушул сөз соңунда келген меймандарга эркин микрофон сунабыз. Мына ушундай эркин микрофон сиздерге дагы бүгүн сунулуп атат. Эл журтка айтар эмнеңиздер бар да. Алдыда кыз. Бүгүнкү теле берүүдөн пайдаланып, биз дагы ушу жалпы элге кайрылат элем да. Азыркы учурдагы шартка байланыштуу мына жанатан бери айтылып атат. Токтогул суу сактагычтын суунун көлөмүнүн аздыгына байланыштуу ошо электр энергиясынын аз да болсо тартыштыгынан биз элдерибизди ушу үнөмдүү жана сарамжалдуу пайдаланууга чакырат элем да. Андан сырткары ушулеки пайдаланган электр энергиясынын карыздарын калтырбай учурунда төлөп турса, аларга үстөк да эсептелинбейт эле. Ошол үчүн үнөмдүү жана сарамжалдуу пайдаланууга жана карыздарды учурунда пайдаланган электр энергиясынын карыздарын учурунда төлөп турууга чакырам. Ар бир үйдө жарык жана жылуулук болсун деп чейин. Карыздар өз убагында төлөнсө өчүлөр да болбойт менимче. Бакыт мырза сиз эмне дедиңиз? Мен деле ошол учурдан пайдаланып кайрылып кетелик элем. Бүгүнкү күндө кышка даярдык 100% аткарып жатабыз. Кудай буйрса 1-октябрга чейин толук кандуу иштерибизди бүтүрөбүз деген оюбузда чоң ниет бар. Анан жанагы верный отключение боюнча сарсанаа болбоңуздар. Ал тараптан тоже толук кандуу иштер жүрүп жатат. Кудай буйрса андай нерсеге барбайбыз. Анан бирок жана ошондой эле андан тышкары баягы кайрылып кетерим, ошо биздин коллегабыз айтып кеткендей, электр энергияны үнөмдөгөнгө аракет кылыңыздар. Бүгүнкү күндө көптөгөн электр энергияны үнөмдөгөнгө жолдору бар өзүнүн. Ошолорду колдонуш керек. Жанагындай энергосберегающий лампалар, энергосберегающий приборлор бар. Ошолордун баарын киргизип, светти баягы үнөмдөгөнгө аракет кылыңыздар. Анан азыр сиз айткан приборлор дагы баягы кандайдыр бир деңгээлде баягы көбөмөн талап кылбайт. Баанында жакшы жактары бар да. Урматтуу теле көрөрмандар, ошентип алдыда кыш көптү көргөн аксакалдардын айтымдарында бул жолку кыш өзүнүн катаалдыгы жана жаанчылдыгы менен эсте калчу. Андыктан азыртан отун сууну берем деп алсаңыздар кышкысын көп кыйналбайсыздар. Ал эми баягы электр энергиясы бар деп электр энергияга ишене берүүгө болбойт. Себеби мына өзүңүздөр нарын дайрасын боюнда турасыздар, көрүп атасыздар суунун деңгээли канчалык экенин. Адатта жылдын бул мезгилинде эсиңиздерде болсо керек, суу күрпүлөп шарпылдап кирип мындай көп электр энергияга көп мындай сана тартчу эмес. Бирок бул жолу шарт ушундай болуп атат, акыбал ушундай болуп атат, табият өзү ушундай кылып атат. Ошондон бул жолу сөзсүз түрдө электр энергиясын үнөмдөбөсөк, быйылкы кышта кыйналып калчуларыбыз аны муну ачык айтып коюш керек. Ушун менен бүгүнкү эл сурасын программасын жыйынтыктабыз. Кызматыңыздарда мен Бөлөкбаев Шербек болдум. Кайрадан Google экранынан амандыкта, өзгөчө саламатта болуңуздар.